Кыйноолордун алдын алуу үчүн кыргыз милициясы жаңы метод менен иштей баштады. Тагыраагы бүгүн Свердлов райондук сотунда алгачкы ачык тергөө бөлмөсүнүн ачылышы болду. Ал сурак жайынын ички дубалдары айнектен жасалып, видео көзөмөлдөр орнотулган. Мындай көрүнүш шектүү жарандын кыйноого кабылуу коркунучун азайтат деген кепилдик бар. Учурда заманбап тергөө бөлмөсү Сокулук, Кара Суу жана Ош шаарындагы сот имаратында жаңыланды. Бұл проект бүгінгі күндө биздин международный организациябыз ЭСТин жардамы менен өтүп атат. Пилотный проект 4 жерде, бул город Ош, Карасуйский район, Сокуловский жана мына бүгүнкү күндө сиздер күбө болгон Свердловский РУВДда. Мунун баары тең жаңы мыйзамдардын 1-январдан баштап иштелип кетиш үчүн жасалган биздин күчтөр. Бул дагы биздин укук органдарынын ичиндеги реформа болуп эсептелинет. Кыйноого каршы улуттук борборго 2017 жылы жалпысынан 95 кат келип түшкөн. Арыздын дээрлик бардыгында милиция кызматкерлери тарабынан зордук зомбулуктун күч алганы тууралуу айтылган. Андан улам заманбап техниканы колдонуу менен кыйноолордун алдын алуу чечими чыгып, ал сот реформасынын алкагында ишке ашты. Имараттын ичинде камералар, видеокамералар керектүү. Андан мурда негизги бүгүн дагы биз бул маселени карап чыктык. Негизги азыр единая бирдиктүү база түзүлдү. Мына эч кандай бир подтасовка, же бир кандайдыр бир правонарушение болобу, же преступление болобу, аны бир жокко чыгарып, бир мындай эмелер жок болот. Анткени негизги бул долбоордун максаты бул ачык, айкын. Ушу ачык, айкын процесстер, процедуралар ачык болсо, ошондо ишенем пайда болот. Тергөөнүн мындай формасы 1990-жылы юрист, психолог жана Улуу Британиянын милиция кызматкерлери тарабынан ойлоп табылган. Учурда Англия, Канада, Австралия жана башка өнүккөн мамлекеттерде колдонулат. 2016-жылы Бириккен Улуттар уюму бул моделди дүйнө жүзүнө колдонуу сунушун киргизген. Татына Субанова, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.